кандай адамдардын келишин иргеп жаткандай да, жакында эле кабыл алынган мыйзам да ошого жол береби деймин да. Жогорку Кеңешке эми барып мындай убактым болуп бир аз иштерди анализдегенге мүмкүнчүлүк болуп атат. Буга чейин айыл өкмөткө жүргөндө көп нерсени мындай болуп аткан окуяларды жаңылыктан мындай чечимдер деле укчумун да. Ошолордун бири мисалы ошол болуп калды, шайлоо системасы боюнча кабыл алынган мыйзам болду. Азыркы кабыл алынган мыйзамга жараша буюрса кийинки шайлоо жаңы система менен өтөт. Кыргызстан жалпы баягы 30 округка бөлүнүп, 30 округтан 3төн мандат, 3төн депутат шайланып, жалпы жонунан эми буюрса Жогорку Кеңешке эми ошондой мажоритардык болуп калат да. Мажоритардык негизде депутаттар шайланып келет. Бул система канчалык деңгээлде мен так кес айта албайм, чын айтайын. Өзүм баягы багытым кесибим боюнча эл аралык мамилелер боюнча адис, анан мамлекетти башкарууга байланышкан менен, бирок мындай шайлоо системаларынын эффективдүүсүн кайсы экен деп так айта албашым мүмкүн. Бирок мага жаккан, мен туура деп жеке баягы буга чейин көп эксперименттер өткөзүп көрдүк да. Эгемендүүлүктөн бери канча шайлоо системасын алмаштырдык, канча мамлекет башкаруу системасын алмаштырдык. Ошолордун ичинен Кыргызстан үчүн өтө маанилүү, мындай жакшы бир мындай ылайыктуу система деп биз азыр шайланып келген системаны туура көрөт элем. Анткени ал жерде бир мандаттуу дагы бар, ар бир баягы округ камтылган Кыргызстандын бөлүгү. Ошол эле учурда баягы Кыргызстан үчүн иштеп аткан инсандарга, жалпы коомго, Кыргызстандын кайсы бурчунан болбосун шайланып келгенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Система кабыл алынды, чечим болуп калды. Эми көрө жатарбыз, эми канчалык деңгээлде өзүн аттайт экенин.